Соңғы вақтарға алынған білім жиһатындағы жаңалықтар менен таныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Быйыл өлкөбүздө башталгыч кесиптик билим берүү системасынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Мектептерде күзгү каникул 31 октябрда башталат. Математика боюнча республикалык олимпиадалар, маселелер жана алардын чыгаруулары, китебинин авторлору өлкөнүн аймактарындагы мектептерге китептер катышууда. Кларияла деген эмне? Бүгүнкү чыгарылыштан толук көрөсүздөр. Кыргызстандык окуучулар Краснодар крайында өтүп жаткан жол кыймылынын жаш инспекторлорунун слетуна катышууда. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов Араван районундагы ийгиликтүү иш алып барып жаткан жана авариялык мектептер менен таанышуу максатында иш сапары менен келди. Министр райондогу 3 мектепке 3 даанадан компьютер жана ар бир таанышкан мектептерге китептерди белекке берди. Кыргызстандык окуучулар Краснодар крайында өтүп жаткан жол кыймылынын жаш инспекторлорунун эл аралык слетуна катышууда. Слеттун салтанаттуу ачылышында Кыргызстанды Радар командасы тааныштырды. Бишкек шаарындагы номер 1 мектеп интернатынын тарбиялануучулары эл аралык слеттун катышуучуларына жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өз өнөрлөрүн жана чеберчилигин көрсөтө алышты. Активдүү катышуучулар жана жеңүүчү командалар эл аралык слетко катыша алышат. Бүгүнкү күндө жол кыймылынын жаш инспекторлорунун отряды бул окуучулардын ыктыярдуу чыгармачылык бирикмеси болуп саналат. Алар мектептерге балдардын жол транспорт кырсыктарынан жаракаттардан алдын алуу жана болтурбоо боюнча иштерди уюштурууга, ошондой эле өз мектебинде жана жакын жайгашкан мектепке чейинки балдар мекемелеринде жолдо жүрүүнүн маданиятын жайылтууга жардам берип келүүдө. Мектептерде күзгү каникул 31 октябрда башталат. Жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2022-2023 окуу жылынын базистик окуу планына ылайык күзгү каникул 31 октябрдан 6 ноябрга чейин 7 календардык күндү түзөт. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү иш күндөрү эмес болуп эсептелет. Мындан улам мектептерде сабактар 9 ноябрда башталат. Математика боюнча республикалык олимпиадалар, маселелер жана алардын чыгаруулары китебинин авторлору өлкөнүн аймактарындагы мектептер үчүн билим берүү жана илим министрлигине китептерди тапшырды. Жыйына Кыргыз-Швед математикалык мектеби билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте өткөргөн математика боюнча республикалык олимпиадалардын маселелерине негизделген. Китептер кыргыз жана орус тилдеринде окуткан мектептер үчүн басылып чыкты. Китептерди өткөрүп берүү аземине билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов, Кыргыз-Швед математикалык мектебинин өнүктүрүү боюнча директору Айдарбек Жоробеков, китептин автордук жамаатынын жетекчиси, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Сыргак Кадралиев катышты. Катышуучулар быйылкы жылы республикалык олимпиадаларды уюштуруу, математиканы кеңири жайылтуу жана окуучулардын предметтик олимпиадаларга катышууга ынтасын күчөтүү маселелерин талкуулашты. Алдыдагы олимпиадада аймактарды максималдуу камтуу маанилүүлүгүн белгиледи. Китептер 6 класстан 11 класстарга чейин окуучулардын математикалык мелдештерге даярдоонун сапатын жогорулатууга жардам берет. Быйыл өлкөбүздө башталгыч кесиптик билим берүү системасынын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Ага карата жерлерде кесиптик лицейлерде ар кандай салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүп, бул тармактын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштер жасалып жатат. Алыскы аймактарда лицейлердин абалы кандай? Кесиптешим Гүлвера Асманованын сюжетинде. Тоолуу Алай районунда жайгашкан номер 67 кесиптик лицейдин ачылганына 50 жылдан ашты. Бул аралыкта аталган билим уя окуучуларга айыл чарбасы багытындагы кесиптерге даярдап мыкты билим берип келет. Лицейде 200 чукул окуучу билим алат. Иш менен камсыз болуу эрте бир 65-70% барат. Иш менен камсыз кылуу боюнча, себеби мына фермерлер өздөрүнүн жанагы дыйкан чарбаларына барып иштешет. Өздөрүнчө бир мал чарба уюштурушат. Агрономия боюнча иштерди аткарышат. Ал эми жанагы тигүүчүлөрүбүз, естественно, аларга жумуш менен камсыз болуу жакшы. Номер 67 кесиптик лицей 1969 жылы ачылган. Жаштардын мыкты билим алуусу үчүн бардык шарттар бар. Заманбап акыркы үлгүдөгү окуу жаздыктар менен камсыз болгон. Учурда аталган окуу жай жок болуп кетүү коркунучунда турган даруу чөптөрдү үй шартында жаңы технология менен өстүрүп жатышат.
Быйыл ошол 5 түрлүү чөптү эктик окуу жайдын алдына ошо жерди даярдоо, топуракты даярдоо, ошо дар чөптөрдү эгүү, кайсы убакта кандай кылып анын малалаш керек, кандай кылып эгиш керек, кандай кылып алардын баарын сугарыш керек, гүлүн кандай териш керек, эккенден баштап жыйнап алганга чейин жолун баардыгын үйрөтүп атабыз да. Ал эми Кара Суудагы номер 59 кесиптик лицей 1969 жылы Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин чечими менен номер 4 техникалык окуу жай болуп ачылган. Окуу жай айыл чарбасына жумушчу адистерди даярдоо үчүн багытталган. Учурда 311 окуучу билим алууда. Мен бул жака келгениме 2 жыл болду. Азыркы учурда 2-нчи курсмун. Биз 1-нчи курстарда бардык чөнтөктөрдү кандай тигишти, майда тигиштердин баарын үйрөнүп чыкканбыз. Азыркы учурда биз өзүбүзгө кийимдерди, шымдарды, көйнөктөрдү тиге алабыз. Буюрса эми бул жакта 3 жыл окуйбуз. 3 жыл окуп бүткөндөн кийин буюрса дагы бул окуумду дагы жогорулатып, дагы жогору билимдерге ээ болуп, ушул боюнча өзүм бир цех ачып, ушул боюнча иш алып баргым келет. Бул кесип мага аябай жагат, өзүм бала чагымдан кызыгып келген окуум. Лицей 100 орундуу жатакана менен камсыз болгон. Алыскы айылдардан келгендерге акысыз тамак аш каралган. Окуу жайды аяктаган окуучулар аттестат жана дипломго ээ болушуп, билимди мыкты алган өнөрлүү балдар тез эле жумуш ордун табышат. Биз бул окуу жайда бүгүнкү күндүн талабына жараша ушул заманыбыз талап кылган ширетүүчүлөрдү даярдайбыз. Окуу мөөнөтүбүз 3 жыл. Мына өзүңүздөр көрүп турасыңар, балдарга бүгүн өндүрүштүк сабак. Ушул эле жылдын май айында мыкты окуу жайына катышып биз 2-нчи орунду алып келдик. Ошол окуу жайда мына сөрүнүн жасаганбыз 3 бала менен жарым сааттын ичинде. Кара Суу районунун элинин көпчүлүк пайызы айыл чарбачылыгы менен алектенет. Мындан улам кесиптик лицейдин жамааты күнөскана иштетүүнү, жаштарга үйрөтүүнү да жолго коюшкан. Анан кийин эмне кылат экенбиз? Чабабыз. Анан бугаларга эмне кылабыз? Анан эгин эгебиз. Учурда бул лицейде 10дон ашуун кесиптен окуучулар билим алышса болот. Заман талабына ылайык акыркы убакта жаштар арасында ширетүүчү, ашпозчу жана тигүүчүлөргө талап жогору. Гүлвира Асманова, Шаршен Шайымкулов, Зиягүл Жумабаева, билим жаңылыктары Ош облусу. Дарданов атындагы номер 3 мектеп гимназиясында жана Кара Буура районундагы Субанбеков атындагы инновациялык мектепте жана Талас облусунун Манас районундагы Улукман лицейинде, Бакаята районундагы Акынбеков орто мектебинде жаңы китеп автоматташтырылган маалымат системасы менен иштөө боюнча тренингдер өткөрүлдү. Тренингде жаңы китеп мекемесинин адистери системанын, анын ичинде отчетторду түзүү боюнча функцияларды көрсөтүштү. Жыйынтыгында китепканачылар ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатып, китепкана фондун ыкчам жаңыртып турушары күтүлүүдө. Хлорелла деген эмне? Хлорелла микроскоптук кичинекей бир клеткалуу жашыл балыр. Курамында биолог май жана көптөгөн витаминдер болот. Ал тузу жок деңиз сууларында, нымдуу топуракта өссөт. Учурда хлорелла тоютка, тамак ашка, дары-дармекке, сууларды жана деңиз алдындагы кемелердеги абаны тазалоого колдонулуп келүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Муну ичеби? Бул деген морской водоросли, балырдан жасалган. Бүгүнкү күндө эл чарбасына кошулган жаңылыктардын бири хлорелла же жашыл балырлар болууда. Азыр хлорелланы айыл чарбасында гана эмес, тамак ашка кошуп, дары катарында кеңири колдонула баштады. Мындай жашыл балырдын пайдалуу жактары көп болгондуктан, коомдо хлорелла деген эмне, аны кандай колдонууга болоорун билүүгө кызыккандардын саны арбыды. Балыр бул топурактын составындагы гумусуну көбөйткөнгө бизде аябай керектүү нерсе. Негизи Союз таркагандан бери азыр Кыргызстандагы азот, селитра, химикаттын жерге көп берилгендигине байланыштуу топурагыбыз топурак эмес, кумга айланып бара жаткан учурда ошол кандай жол менен ушул нерседен чыксак болот, кандай продукция бар, ошол жердин составындагы гумусуну нормализовать этип, өзүнө алып келе турган деп изилдеп аткан учурда ушул хлорелла. Хлорелла бизге чаңыдан келе баштаганы менен, муну Жапан эли ичкенге, айыл жана мал чарбасына кеңири колдонгондо 50 жылдан ашса, Украина менен Россияда 10 жылдан ашты. Азыркы Украинадагы абалдан улам, өнөктөш адистердин сунушу менен хлорелла өндүргөн завод Кыргызстанга ачылып, балырлар өзүбүздө өстүрүлө баштаган. Составында 650 элемент, 40 аминокислот бар. Бул почти
турган турушу 55% пищевой протеинден, белоктон турат да. Айрыкча жанагы бобовый продукцияларга, жана фасоль, мисал үчүн жанагы зерновой культурада колдонгон учурда результаттар 15%тен 25%ке чейин бул түшүмдүүлүктүн көбөйтүп бергени, результат бергени, жыйынтыгы өтө жакшы результаттарга жеттик. Денени энергия менен камсыз кылган, майды күйгүзгөн, коргошун жана сымап сыяктуу оор металлдарды кетирүүчү табигый витаминдерге бай зат хлорелла бул таза суу балырлары. Айыл чарбасына колдонулган хлорелла менен ичкенге колдонулган хлорелланын өндүрүүдөгү айырмасы эле болбосо, таасири бирдей эле. Болгону ичкендики густойраак, составы кичине айырмасы болот, өндүрүлүшү. Бул ичкендики уже жабык аквариумдарда башкачараак өндүрүлөт, а булардыкы өсүмдүктөрдүкү ачык аквариумда жеңилирээк өстүрүлөт. Айырмасы ошол эле, көп айырмачылыгы деле. А составы экөөнүкү почти бирдей эле. Адистердин айтуусунда завод күнүнө 50 тоннага чейин хлорелла чыгара алат. Кардарлардын талаптарына жараша эми өндүрүштүн көлөмүн кеңейтип, келечекте ден соолук үчүн пайдалуу хлорелланы чет мамлекеттерге экспорттоодо пландалып жатыптыр. Бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдү дагы камсыздайбыз деген ниетибиздебиз. Башталып чыкканы Японияда бул жана ядерный бомба түшкөндөн кийин адамдардын эң көп жашаган 50 жыл, 60 жыл жасап, балдары майып төрөлгөндөн, ар кандай оорулар күчөп кеткендигинен улам ушул хлорелла деген өстүрүлүп баштап, вот Японияда аябай кеңири колдонгон. Ал жакта азыр лимонад, десерт, торт полностью хлорелла колдонулат. Элими изилдөөлөр көрсөткөндөй, жүрөк кан тамырларынын саламаттыгын сактоо, химиотерапия жана нурлануунун таасирин азайтуу, кан басымын төмөндөтүү жана организмде тазалоого жардам берүүчү бул балырлардын жашыл түсү жогорку концентрациядагы хлорофилден келип чыгат. Калия Карымбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына. Ушун менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.